Biz 11 туғанбыз. Апабыз қайтыш болғандан кейін ынтымақ жоғолды. Қараңыз, biz 11 туғанбыз. Алла менен қасам ішем. Ошол 11 туған кичинекей бөлмөдө чоңойгон бир туған эле. Ошол бир туған жакшынакай атанын, апанын адал эмгеги менен чогойду эле. Караңыз эмне деген жоготууга кабылып атабыз. 11 туған үйгө батпай калды. Кечеги күнү алар бир нанды бөлүшүп жеди эле. Бир кесе окатты бөлүшүп ичти эле. Бир дасаркан чекесинде отурду эле. Бирок ата-энеси кайтыш болгондон кийин ошол 11 туған бир келбей калды. Урматтуу бир туганым, бул жерде дагы тарбияга көңүл буруш керек. Алган карыздарыбызды төлөй албай жатабыз. Караңыз, бул карыз каяктан келген дегенде ата-эненин көмгөнгөн дегенде келип кетти ошол карыздын баары. Каяктагы жылкыны сойду, буканы сойду, кочкорду сойду, анын апталыгына сойду, кыркына сойду, ашына сойду. Эчтеке калмады. А карыз меники болобу, сиздики болот да анан кийин. Шариатта сойбо дейт. А биз келип кыргыздар жок, мен соем. Мына эми карыздар жүрөт моюнда. Сизден сураныш бизге ыйман, ынтымак, ырыскы, ден соолук, оомат, карызыбыздан кутулуп алайлык деп дуа кылып бериңизчи деп суранып атат. Караңыз. Алла разы болсун сизден. Алла разы болсун, жок дегенде ишенимиңиз Аллада калыптыр. Башканын баарын ишеними союлган бука менен союлган жылкыда калган. Ошону сойгондо апамдын акырети жакшы болот деп түшүнөт. Жок, урматтуу бир туган. Аны сойгондо атаңыздын жаны жай калбайт, тескерисинче атаңыздын жаны кыйналат, себеби сиз карызга түшөсүз. Сиз карызга батасыз. Сиздин кыйынчылыгыңыз атаңыздын кыйынчылыгы. Сиздин кайгыңыз атаңыздын кайгысы. Караңыз, эмне деген кыйынчылыктарга бутубузду салабыз.